Туугандар, эмне үчүн мен парламентте ушул Ош Сарыташ Эркештам жолун өзгөчө чыгырчы кашуусун 4 тилкелүү кылып жасаш керек деп эмне үчүн ушул аткаруу бийлигине кайрылдым. Анткени ушул жерде мына 2 тилкелүү азыр. Анткени чындыгында бул жерде ушул Өзбекстан, бул жагы Иран, Афганистанга чейин жүк ташуучу машиналар өтөт. Дээрлик күнүнө 500-600 машина ушул жерден өтөт. Ушуну 4 тилкелүү кылып жасашыбыз керек. Бул транспорт министрине кайрылдык, кулай буюрса жакшы жагына чечилет. 26 бюджетине кирди. Жол кырсыктары да ушул жерде абдан көп болот. Ошон үчүн бул жерде 4 тилкелүү кылып жасап, ортого жанагы тосмолорду коюп, мындай бир чечкиндүү кадамдарга барышыбыз керек деп ойлойм. Транспорт министри Алсатар Токтолович бул боюнча абдан жакшы чечим кабыл алып, буюрса бул ишке ашат. Күнүнө бир 600-700 жанагы оор жүк ташуучу машиналар өтөт да Ош Эркештам Сарыташ жолунда. Ошол жерде жанагы чыгырчы кашуусунда өзүңүз билесиз, өткөндө 2 күндүн ичинде бир 10 кыршындай баланын өмүрү кыйылды. Ошол жолду мына 2026 жылдын бюджетине киргизип, ошо 4 тилкелүү кылып, ортого жана тосмолорду койсок. Ошол чыгырчы кашуусун 4 тилкелүү кылып жасабайлы мындай чогуу биргелешипчи. Ар кандай мындай донорлор бар, Дүйнөлүк банк жана башка каржы булактары силерде жетиштүү да.